Бир өнөрдү эгиз кылып алып жүргөн окшош элдер болбосо керек. Өнөр алды кызыл тил демекчи, акыл жарыш, акын жарыш айтыш эмеспи? Те илгертен эки элдин айтылуу акындары бири-бири менен айтышып тарыхта калышкан. Эми да ошол салтууланып, элдин урпактары, эки элибиздин урпактары кошпой келип чоң айтыштарды айтып жүрүшөт. Ал эми азыр студиябызга эки элге төкмөлүк өнөрлөрүн арнап, долбоорубузга ак жол каалап кирип келген кыргыздын төкмө акындары Арген Биймырза уулу жана Кутман Садыбакасов. Кош келипсиңер жигиттер. Кана Арген, Кутман, казакка байма-бай каттап жүрөсүңөр. Төкмөлүк өнөрдү ал жака алып барып, анан байгелүү келесиңер. Мына ошол тууралуу бир кеп козгосок. Казак менен кыргыздын бул төкмөлүк өнөрү байыртан атадан балага калган нагыз казак менен кыргыздын төл өнөрү деп айтсак болот. Ушул боордошторубуз, бир туугандарыбыз, казак бауырларыбызга барып, жакында эле жыл айланбай өткөн жылы ошол Орал калаасына барып келгем. Тас кескен деген айтыш калаасы бар. Ошол Тас кала деген калаасы бар. Ошол Тас каладан барып, ошол жерде 90 жылдыгына карата айтыш болуп, ошол жерден баш байга алып келгенбиз. Көп эле барабыз, бирок казак бауырлардын жерине дайыма айтыштарын жогорку деңгээлде кыргыз бауырларыбыз келди, бир тууганыбыз келди деп өзгөчө сый менен тосуп алып, кайра бизди өзгөчө сыйлап, жакшы узатып жүрөт. Бир эле айтышыбыз ал. Эмне жалпы жонунан көп эле айтыштарга барып жүрөбүз, көп сыйын көрүп жүрөбүз. Казак кыргыз бир тууган, канчалаган кылымдардан бери келатат. Бул ошол биздиге чейинки Арстанбек, Токтогул, Жамбыл аталарыбыздын, ошол бабаларыбыздын салган жолу менен келе жатабыз десек туура болот. Кутман мырза, айтыш учурунда эсте калган, эң кызыктелген эки элдин акындарынан кеп салсаңыздар. Айтыш учурунда эсте калган окуялар абдан көп. Маселен, бул айтыш өнөрү казак кыргызга гана энчиленген өнөр болгондон кийин эгиз эл канча жылдардан бери, канча доорлордон бери бири-бири менен айтышып, азил айтышып, аңгемелешип келатат. Биз эс тартып көргөн күндөн бери эгиз элге бирдей орток акын Элмирбек Иманалиев агайыбыз, Алы Туткучев, Жеңишбек Жумакадыр агаларыбыз менен болгон казак акындарынын ичинен Калкагар Тоодой Караны бар, кадимки Серик Калиев, Балгынбек Имаш, Айбек Калиев өңдүү мыкты агаларыбыздын айтыштары биздин кыргыз элинде азыр айтыш өнөрүнө кызыгып, акын болсом деп далалат кылган жаштардын арасында айтышы азыр ар бир жаштын акыл эсине сиңип, жатталып айтылып жүрөт. Биз үчүн ошо эсте каларлык айтыштардан Балгынбек Имаш агабыз менен Элмирбек Иманалиев агайыбыздын айтышы керемет деңгээлде, аны жалпы кыргыз журтчулугу билет. Алы Туткучев агабыз менен Аликбек Мусаев агаларыбыздын керемет айтыштары бар. Ушул керемет айтыштар буюрса тарыхта дагы да кылым картып сакталып калат деген ойдобуз. Ал эми биз болсо жаштар азырдагы казак акындары менен, жаш акындары менен мыкты айтыштарды жасасак деп аракет кылып, далалат кылып келатабыз буюрса. Кутман, Арген, аз да болсо убактыңыздарды ушул жака бөлүп, жакшы бир кызыктуу кеп кылып бергениңиздерге ыраазычылык билдирели.